тағдырға тарынған жүрексіз айт. Саламатсыздарбы. Бүгүнкү репортажда биз Тамчы айылы боюнча Исагул атадан интервью алдык. Тамчы айылы эмне үчүн Тамчы деп аталып калган, ошо жөнүндө айтып берсеңиз. Эми Тамчы айылынын Тамчы айыл болуп айылынын аты Тамчы болуп калганы илгертеден эле бул Тамчы өрөөнүндө тоодон келген суу жок. Агын суу жок, тоодон келген. Анан ошол себеп менен Тамчы аталып калса керек деп ойлойм да, аталарыбыз ошондой айтса керек эле. Андан бери мен төрөлгөндөн бери, эстаткандан бери бул мына тоонун өзүң көрүп турасыңар. Бир агын суу жок түшкөн. Тамчыдан башталып кабырга чырыкта кирип кетет. Чоктал экөөм дали кара кереге деп коет, ошонун ортосунда тоо бар. Бир кыр. Биягы чоктал, биягы кабырга. Ал барып чырпыкта куят, ошо менен биякта суу жок үчүн Тамчы айылы Тамчы болуп калса керек. Тамчы айылы деп. Айылына салым кошкон инсандарды айта кетсеңиз. Тамчы айылына салым кошкон инсандардан, чабандардан көп болгон. Маселен, Акей Пелек деген аксакал жүзүнөн 158-158ге чейин алган. 100 койдон 100 козу, 158ден. Анан Осмон Урус келди деген аксакалда ошондой 2 катар кой туудуруп 154дөн алган, 2 катардан. Анан иниси өзүнчө Кусейин деген өзүнчө багып, тиги экөө биригип 1 катар кой, 2 катар кой багып, ошол 2 катар койдон 154дөн алган. Анан булардын дагы Сулайманов, Каки аксакал, Абдыкасымов, Асаке аксакалдар, ушулардын баары эле кыйын чабандар болчу. 130дан 150ге чейин төлөлгөн чабандар эле. Чыңгышбаев, Жунушалиев аттуу инсандарды айта кетсеңиз. Чыңгышбаев 1962-жылы келип, 69-жылы август айында бошоду. Агышчыдагы ошол Жунушалиевдин мурунку директорубуз эле Агышчыдагы Тамчынын бир топ жерин оңдоду, каналдарды курду Бобуреки. Кургаксай деген жерден алды карата. Ошонун баары каналдарды куруп анан тияка бияка агын сууну жиберип анан полелерге сууну алып барган киши. Мына Чыңгышбаев кашарларды салдырды. Көп нерселерди жасады да киши. Андан кийин калган бүт Жунушалиевдин мына гараж курулду. 2 этаж маданият үй салынды. 2 этаж 140 орунду детсад салдык. Кашарларды салды ар бир суу өзөндөргө. Анан мончо салдырды биз жерге. Ал Үсөнбек Жунушалиев өтө кыйын иштеди, айтыш керек. Анан ал кишинин жөн эле жумуштан жөн алып койду да, эгерде ошол киши тараганда таратпай калмак. Койду таратып ийбеди 91-жылы. Жерди таратып, кой таратып. Эми аны президенттердин өзүнүн жумушу да биз кайдан билебиз аны. Баяманов ким болгон? Баяманов Мамбет Казатабызды айтпадымбы жана. Ошол көргөз менен койлорун Москвага алып барып көргөзүп, ошодон Ленинерден алса керек. Анан даңкордон ушундай алган киши болчу. Ал киши жалаң ошол көргөз менен койлорун жайтка чыгарбай, ошол жерден колго багып турган кишилерде. Анан Там совхозу Ысык-Көл областы боюнча кыйын эле совхоз болду. Мына Ысык-Көл областында Оргошор совхозу, ал асыл тукум кой чарбасы эмес, ал завод болчу. Аты Таласта. Лушикин атындагы кыргыздын уягын жүндүү койлорун ошо Лушикин деген профессор, доктор, ошо киши ойлоп, анан Колесников деген да бир затейник бар эле биздин совхозда, Тамчыда совхозунда. Ошо киши экөө ушул кыргыздын уягын жүндүү койлорун чогуу иштешип, чогуу эме тарат жасаган кишилерде
Ошон үчүн мына Тамчы айылы дагы ушу көлдүн жээгинен орун алган перспективалуу шаар тибиндеги жакшы айыл. Азыр деле көрүп атасыңар кыздар, балдарым, уул кыздарым. Биze bu sapkoz, bu ayıl abdan perspektivalı. Mına yedi jagында aeroportubuz var, Tamчы Элералык аэропорту. Жана ошондой эле Исагул ата Тамчы айылына арнап жазган ырсаптарын окуп берди. Айылым берекен, даана курорт жерекен, эселгимге ылайык келечеги экен. Пляжы тунуп таптаза, тиги солкунада бош териге экен. Şu жердеген илгери аңылдак деген эрекен, жайыттарын карасаң, адыр-адыр берекен, жайлаларын карасаң, кабырга соктотор экен. Эми ушундай бардан арзан эмеден. Күндөн бир күнгө жаңылык, айылыбыз барат жаңырып, батыш чыгыш жагына этажда үйлөр салынып. Тигине курулуп жатат аэропорт, чет элден инвесторлор табылып. Эми ушундай ыргырлар бар. Тамчы, тамчы, ayçı, ayçı, kaçan gelip suyucasın, kaçan gelip suyucasın. Yaratkandan al suralлаган тамчы калды каректеги тамган көз жаш жаңбыр сыман тамчылады. Тамчы, тамчы, айчы, айчы, kaçan gelip suyucasın, kaçan gelip suyucasın. Андан соң биз Рыспек Исқақовтон интервью алдык. Саламатсызбы Рысбек байке. Биз бүгүн ушу биздин айылыбыз Тамчы жөнүндө кичине болсо да өзүбүзгө маалымат алалы деп келгенбиз. Анда эмесе суроолорго өтсөк, Тамчы айыл жөнүндө кичине кыскача маалымат айта кетсеңиз. Тамчы айылы өзүңүздөр билгендей баарыбыз эле ушул айылда туулуп өскөн, өзүбүзгө жакшынакай бир айылдардын бири. Тамчы айылы өзү 3000ге жакын калкы бар. Көп улуттуу эмес, мындай көбүрөөк улуттуу жашаган айыл болуп эсептелинет. Айылыбызда бир мектеп, бир бала бакча, маданият үйү, айыл өкмөттүн имараты, ГСВ ушундай бир социалдык объектилер жайгашкан. Айылдын чыгып келүү тарыхы дагы бул Тамчы деп аталып калган тарыхы дагы көп, 2-3 вариант айтылып жүрөт. Алардын бири Тамчы ошол суусу жок айыл болгондуктан Тамчы деп аталган бир варианты бар. Экинчи вариант ошол Союз обагы жаңыдан курулуп, айылда ушул чөлкөмдө ушул айылда биринчи там салып жашай баштаган кишилер болгон. Жана ушул жактан эки жактан келе жаткан башка айылдын тургундары дагы ушул усталарга там салдырабыз деп айтып, каяка баратасыңар десе, тиги Тамчыга баратам деп, там салдырганы Тамчы устага баратам деп аталып калып, ошондон Тамчы айылы аталып чыккан. Азыркы биздин убакта бул биздин айылдагы проблемалардын бири ушу суу. Ошо суу биздин айылдын суусу жөнүндө, таза суусу жөнүндө бир аз айта кетсеңиз. Тамчы айылынын таза суусу 2006-жылы проект менен ишке ашырып, Памир Жентаевич Тамчынын ошол айылына таза суу киргизүү проектин ишке ашырган. Андан кийин Тамчы айылындагы Зайыр Таж көчөсүн кошууда айылдын үстүндөгү скважинаны, мурунку союздан калган скважинаны кайра ишке бердирип, ишке киргизип, ошака бир 50 куб метрлик водонапорный башня, скважинанын өзүнө насос жана системасын тартып, бүгүнкү күндө Зайыр Ата көчөсү жана Тамчы айылынын чыгыш тарабындагы Бабаш көчөсү, Манас көчөсү болуп ичип атышат. Бүгүнкү күндө таза суу проблемасы өтө чоң, жетпей атат. Быйылкы жылкы бюджетке дагы ошол
айылдык кеңештин депутаттары тарабынан колдоо көрсөтүлүп, таза суу системасы тартылганда турат. Быйылкы буюрса күз айларында толук кандуу ишке кирип, айылдын 100% элдери, жашоочулары таза суу ичип калат деген үмүттөбүз. Тамчы, тамчы, айчы, айчы, качан келет сүйүү жазы.